Бирок мен таң калып аткан нерсе, биз 90% мусулмандар жашаган жерде бул салам намазыбызда канча жолу кайталап атсак дагы, жашообузда сүннөт экенин билсек дагы, бирок негедир ушул саламга анчалык маани бербегендей сезилебиз. Телефондо сүйлөшүп аткандарды, бири-бириге учурашып аткан досторду, кудаларды, ага, ини, эже карындаштарды бири-бирине карап, айрыкча ушул сапар келгенде көбүрөөк назар салып баштадым да. Ассаламу алейкум деп салам бериш бизде жок экен. Болсо дагы аз. Же салам берсе, саламды алик алганды билбейт экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла тадхулул джанната хатта ту'мину." Силер бейишке кирбейсиңер ыйман келтирмейинче, же болбосо толук ыймандуу болмоюнча силер бейишке кирбейсиңер. Өзү биздин могул жерге келип, мешитке келип атканыбыздын максаты эмне? Келишибиздин максаты күн сайын 5 маал намазыбыз, өзү пенде болуп жаралгандагы максатыбыз бейишке кириш да, туурабы? Бирок пайгамбарыбыз айтат, силер бейишке кирбейсиңер толук ыймандуу болмоюнча. Бирок толук ыймандуу болбойсуңар, силер бири-бириңерге болгон сүйүүңөр артмайынча. Мусулман адам бири-бирини жакшы көрүп калмайынча, жакшы көрө албайса, бейиш толук момун боло албайт экен. Силерге үйрөтөйүнбү бири-бириңерге кантсеңер ошол ортоңордогу сүйүүңөр, ортоңордогу сүйүү, жак бири-бириңе болгон жакшы көрүү сезими күчөшүн үйрөтөйүнбү силерге дейт. Анда афшус салама байнакум. Араңарда саламды жарыя айткыла. Жайылткыла, саламды жайылткыла. Ассаламу алейкум дегенди үйрөткүлө дейт. Бирок биз телефондо, алло, кактасың? Телефондо байкайсыздарбы ушуну? Ассаламу алейкум деген аз экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде-ким ассаламу алейкум десе, мында 10 сооп бар дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллах десе 20 сооп бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух десе 30 сооп бар дейт. Сооп агып жатат. Бири-бирибизге болгон сүйүүбүздү күчөтө турган эң биринчи механизм мына ушул экен. Мусулмандардын ортосунда болгон сүйүүдү күчөтө турган ыкма кайсы? Салам берүү. Бирок биз анчейин буга маани бербейбиз. Салам берели. Сүйүүбүздү күчөтөт ортодо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мусулман менен урушкан болчу болсо, экөө урушса, таарынышкан болсо, 3 күндөн ашык саламдашпай коюу арам дейт. 3 күндөн ашык салам бербей койсоңуз, бул күнөө. Урушкан адамды жараштырыштын биринчи механизми, биринчи ыкмасы кайсы экен? Салам. Саламды айталы. Саламды мааниси кандай? Саламды мааниси тынчтык. Аллах Тааланын аты ассалам. Аллах тынчтык. Аллах Таала тынчтыкты жакшы көрөт. Аллах ошол тынчтыкты момундарга каалайт. Ошол тынчтыкты бири-бирине каалаган момундарга ортолоруна сүйүү тартуулайт экен. Ошон үчүн биз намазыбызда караңыз, намазда эң зор ибадат, күн сайын 5 маал кайталанган ибадатта ассаламу алейкум деп салам бергенде жаныбыздагы адамдарды, биздин динибиз демек ынтымакка, биримдикке чакырган дин. Биримдикке чакырган диндин эң негизги көргөзгүчтөрү, эң зарыл маселе бул салам маселеси. Башка сөздөрдү айтып, мен күнөө аласыңар дебеймин. Бул күнөө эмес. Сахабаларды да пайгамбарыбыз ушундай тарбиялаган. Сахабалардын ичинде деле саламды билбегендер болгон. Ассаламу алейкум деп салам айтышты билбегендер. Биз азыр кутмандуу таң, кайырлуу кеч, привет деп салам айтабыз да, туурабы? Кандай? Жакшы, аттирик дейбиз го, туурабы? Ушунун бардыгы салам болуп калган. Сахабалар мезгилде эле ушундай болгон. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буга маани берип үйрөткөн муну. Атайын үйрөткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эшигине бирөө келип, сахабалардан:
Kire bereyinmi деген. Dese Peygamberimiz janında ушул үйүндөгү кызматкер аялды айтат. Сыртка чыгып айтып коюп, биринчи ассаламу алейкум адхул. Ассаламу алейкум, мен сизге тынчтык каалаймын. Мен кире берейинби деп сурасын дейт. Ассаламу алейкум мааниси кандай экен? Мен сизге тынчтык каалаймын дейт экен. Карап көрүңүз. Ислам динини бүгүнкү күндө терроризм кылып көргөзгүсү келгендер бар. Ислам дини террористтер чыгып атат. Башка деп башына селде кийгизип коюп, сакалды парпайтып коюп туранан, колуна автоматты берип коюп, башкаларды өлтүргөндө көргөзгөндөр бар. Ислам дини андай эмес. Ислам дини күн сайын 5 маалыңызда намазда эки жагыңызга, туш тарабыңызга имамды кошуп, периштелерди кошуп, бардыгына тынчтык каалап турасыз. Аллахтын өзүнүн аты ассалам. Салам эле берип жөн коюп койбосоң сүннөт Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал жалали вал икрам. Аллахым сен тынчтыксың, өзүң тынчтык Аллах. Сенден ар дайым тынчтык келет. Ва минкассалам. Сен тынчтыкты жакшы көргөнсүң, бизге тынчтык тартуулайсың. Аллах пенделерге тынчтыкты жакшы көрөт. Намазыбызда ушул кайталап турабыз. Баскан турганыбызда, демек бул ислам менен терроризм такыр бири-бириге каршы келген нерсе, такыр окшош болгон нерсе. Бирок биз ушулга маани бербегендик үчүн ошолордун айткан сөзүнө, көргөзгөн видеосуна, сүрөтүнө ишене алып атабыз. Чын эле мусулмандар террорист болот экен деп. Мусулман террорист болбойт эч качан. Ассалам. Ассаламу алейкум деп өзүңүз айтып алгандан кийин башка бирөөдү кайра, ага жамандык каалап аткан болсоңуз, ал эки жүздүүлүк. Өзүңүздү контролдоңуз. Ассаламу алейкум деп салам айттыңызбы? Коркпо, менден сага только тынччылык гана. Мен сага эч кандай жамандыгым жок. Мен сага тынчтык, бейпилдик, жыргал жашоо гана каалаймын. Мусулмандык ушул экен да, башка бирөөгө. Башка бир мусулманга ушул эле. Мына ушул нерсе жок болгондугу үчүн бүгүн мусулмандардын ортосунда, мусулмандын ортосунда куралдуу согуш болуп атат. Биз мынауга маани бербей койдук. Саламга маани бербей койдук. Ассаламу алейкум деп айтпадыңыздар деп мен айтып атам кебириңиздер. Айтып атам го деген менен кебирлер балким ушул айтып атабыз, бирок маани бербейбиз буга. Же туура эмеспи? Ассаламу алейкум деп үйгө кирген кезде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйгө кирген кезде бош үйдө эч ким жок болсо дагы ассаламу алейкум деп айткыла дейт. Неге? Себеби үйдөгү жана шайтан бар го. Шайтан чыгып кетет экен үйдөн. Аллахтын ассаламу алейкум. Аллах ассалам Аллахтын ысымы да. Аллахтын аты аталган кезде шайтан качып кетет экен. Эгер үйгө кирген кезде салам айтпасаңыз, ассаламу алейкум. Ал жерде шайтан болду, бул өзүбүздүн достордон экен дейт. Коркпой эле кала, беймарал бирге жашай берет экенбиз. Ошон үчүн үйгө киргенде үй бош эч ким жок болсо да, үйдүн ичинде эч ким жок болсо дагы ассаламу алейкум деп кирели. Ал жерде периштелер бар. Ал жерде мусулман жиндер бар. Жок дегенде. Жок эле дегенде жанагы шайтан үйдөн качат. Ассаламу алейкум деп. Ошон үчүн бири-бирибизди көргөн учурда ассаламу алейкум саламды жарый айталы. Бири-бирибизге ошол ортобузда сүйүү күчөйт. Ортодо ынтымак күчөйт. Аллах Таалам берекесин жаадырат. Ассаламу алейкум деп салам айтса, Аллах берекесин жаадырат. Анас ибн Малике пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Эй Анас, я бунай, балакай, сен саламды өзүңө адат кылып алгын." Себеби салам менен үйгө киргенде салам айтсаң, Аллах Таалам ошол сенин саламың менен берекени жаадырат дейт. Үйгө береке жайт. Ишиңизде, жумушка барган кезде ассаламу алейкум деп салам айтсаңыз, жумушуңузда береке жайт. Кесиптин бирдеги чогуу иштеп аткан, ал сиздин конкурент болушу мүмкүн да, туурабы? Жаман көрүп, мына дагы келатат деп турса, ассаламу алейкум. Не деген сөз? Мен сага тынчтык каалайм, сенин соодаңдын ийгиликтүү болушун каалайм деген мааниде да. Сенин соодаң дагы жүрө берсин. Аллах Тааланын рызкысы кенен, Аллахтын рахматы кенен, сенин да соодаң жүрөт, менин да соодам жүрөт деген мааниде. Салам айтыңыз. Эгер кошунаңыз келеткан кошуна болчу болсо, ага дагы келеткан деле ассаламу алейкум кошуна, ассаламу алейкум дос, салам айтсаңыз көңүлдөр көтөрүлөт.
Капа болгон адам көңүлү көтөрүлөт салам айтуу менен. Ошондуктан сиздерге мен саламды айтыңыздар деп осуят кыламын. Саламды жарыя этиңиздер. Бири-бирибизге саламды көбүрөөк айталы. Саламга маани берели.